карап туруп мен сыйтай албай кирип кеттим мен дагы ошо. Анан жарадар болдум. Баягы эл суранып жүрүп бүткөн, эл азыр эмне талап кылуу. Киевский менен келип, элди аралап барып туруп анан кетерде чоңдор сүйлөп атыптыр депутаттарчы. Ошо жерге бардым. Ошо граната жарылганда ишегимди аралап кетиптир, тешип туруп осколкасы. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы эл 5-октябрда акыйкат издеп ала туу аянтына чыккан. Дал ошол башламандыкта ок чеп бир көзүнөн айрылган, экинчи көзүнөн да ажырап калуу коркунучунда турган Талант Бейшеев жана жаракат алган башка адамдардын абалына Наждак медиа порталы кабар алды. Алар мамлекет тарабынан жетиштүү көңүл бурулбай жатканын айтып, ден соолугунан ажырап, жумушка жарамсыз болуп калгандарга ким жооп берет деген суроого жооп таба албай келишет. Жасалма ок тийип, оор жаракат алган 150 кишиге мамлекет 1 сомда компенсация берген эмес. Ал үчүн мыйзам боюнча Сооронбай Жээнбековдун экс-президент макамы жол бербейт экен. Бул качанка чейин кыргыз жигити окко чөй эле келет да, ачык чындыкты айтып эле учуп келатат оккочу. Кыргызстан эмнени гана башынан өткөргөн жок. Элди атты аткан, ошол ар жакта аттыргандар да күч структураларынын мурунку жетекчилерин да жоопко тартыш керек. Бардык ошого катышкандардын баарын жоопко тартып, жазаларын бериш керек. Анын бул эме түзүлсө, жаңы бийлик түзүлсө ошолордун баарын аткарат деген ойдомун. Бул талап, менин да талабым, элдин да талабы бул. Талант Бейшеевдин көзүнө тийген жасалма ок дале алына элек. Ал үчүн Түркиядан операция жасатуу керек. Бул үчүн анын каржылык мүмкүнчүлүгү жол бербейт. Эми ал окту чет өлкөдөн барып алыш керек экен. Анан ага деле каражаттын деле жетишсиз, чындыгында ал деле көп бир топ эле акча талап кылынат экен. Өзүм иштебегендиктен. Анан экинчи чети врачтар менен, тийиштүү врачтар менен консультация алганда тийбей эле койгон оңой дейт. Анан тийбей койгонун чечтим. Мирланбек Жантаев 5-октябрда Манас Чүй проспектилеринин кесилишинде маңдайына ок жеп, митингдин башка катышуучуларынын жардамы менен ооруканага жеткирилген. Бары операция болуп, ошол жерде Мамакеев улуттук госпиталында бир жума жаттым. Бир жумада дагы кое туруңуз деген, анан үй бүлө бала чаканы багыш керек да. Өзүм 4 балам бар, анан келинчегим үйдө балдар менен, анан аларды таштап коюп больницада кечке жата бердим. Анан өзүм отказ берип чыктым больницаданчы. Жарадар болгондордун текши каралбай жатат да, булар жеңил жарадар дегенсип мамлекет тогот болгонсуп мындай арасында жанагындай коляскада отурган, бутунан такыр баса албаган, комада жаткан да жигиттер бар. Ар бир революцияда жөнөкөй жарандар садага чабылып, колдонулуп жатканын айткан Мирланбек Жантаев, жаңы келген бийлик бул маселени тез арада чечип берет деген ишенимде. Сол жагыман кирип, бөйрөктүн тушунан кирип, анан почти бул жагыма келип калыптыр да осколка. Ошондо ишти полный жарып, чагарын баарын эмне кылды билбейм, ушул 5 саат операция кылышыптыр да ошондо. Анан эртеси күнү реанимациядан ойгонгондо анан ошол жерде жигиттер айтты, байке силер бекер чыкпаптырсыңар, бекер кан төкпөп турсуңар. Ак үйдү алышты дегенде анан ошондо сүйүндүм да, өзүмө келдим ошол маалда. Рыспек Осмоналиев буга чейин курулуш тармагында иштеп келген. Азыр ден соолугуна байланыштуу оор жумушка жарамсыз болуп калганын айтат. Бирооктан күгүм кирип, караң кирди, кечке чейин турдук ошол жерде, нааразычылык акцияны билдирип кетип калбай эле. Анан бир убактан кийин жана гранаталарын ыргытып баштады. Даңк деген эле бир жарылуу болду, ошол жерден өзөрүп калдым. Эз учумду кичине жоготуп барып, кайра өзүмө келип карасам, эл аябай көп болчу, аябай көп болчу. Ошондо карасам, як жактан гранаталарын ыргытып атыптыр, кадимкидей эле элдин арасына ыргытып атыптыр. Ошондо көрүп туруп, жаным ачыды да. Карапайым элди булар адам катары көрбөй калганын ошол жерден эле байкаса болот да. Анан антиминте өз учума келсем, баягы депутаттардын баары уже жок болуп кетиптир, качып кетти. Турусбек Дүйшеев дагы 6-октябрга караган түнү жаракат алгандардын бири. Чогулгандарга ок жаадырган күч түзүмүнүн кызматкерлерин токтотууга аракет кылып, натыйжада жардыргычтардын арасында калганын айтат. Мен бутуман ок тийди, бөйрөгүмөн ок тийди, чекеммен ок тийди. 3 жерден жарат алдым. Анан ошо менен мени болсо больницага алып барып турушу балдардын жардамы менен аяктан дарыланып чыктым. Анан ушул саат биздин укук тебеленген жок деп айтпайм. Адан алыспын. Бирок сал көбүскө жерде калып атат. Каралбай атат. Турусбек Дүйшеев саламаттыгынан жумушунан ажырап калгандарга колдоо көрсөтүүдө мамлекеттин жоопкерчилик алуусун өтүнөт. Мына көмүрү жак калды, отуну жак калды, отун суу жак калды, продукттан жетпей калды. Анткени алардын семьясы ошо багып аткан кишиге мунуштун болуп калды. Уже ошого кичине жардам берип койсо жакшы болот эле. Ушуну караган жок өкмөт.
ушуна карап койсо жакшы болот эле. Алар деле жыргагандан ойногондон чыккан жок. Ошол элибиз жыргасын, элибиз күлдөсүндө ошо менен переворот болду. Муну элдин баары көрүп тур кагылайын. 19 жаштагы Үмүтбектин өлүмү менен аяктаган 5-6 октябрдагы массалык башаламандык учурунда жаракат алган жарандардын баары өкмөттүн өзгөчө көзөмөлүндө экенин өкмөттүк аппарат билдирет. Бирок бул аларды толук кандуу жашоо менен камсыздоо дегендик эмес. Көпчүлүгү жумушсуз, оор кырдаалда калышты.